Соңку убактарда мен канчалык тилимди тишиме баскан сайын канчалык ошол мейли адамгерчиликтүүлүк кылайын, мен жалган ушактарга, жалган жалаларга теңелбейин деген сайын ошончолук мекенчилдер бизге каршы каралоону, ушак жалааны жабыштырганды улантууда. Кантип 2015-жылы мекенчил партиясы ачылгандан кийин биз жайы менен жазы менен чуркап жүрүп анын лидери болгон Садыр Жапаровду Кыргызстан боюнча тааныталы, ал көтөрүп чыккан кумтөр маселесин элге жеткирели, ушул кумтөр элге өтсө мугалимдердин айлыгы $1000 болмок кеминде деп ушул идея менен чуркап жүргөнбүз. Ошол мезгилде азыркы мекенчилмен деп эсептеп жүргөндөрдүн 90% жок болчу. Мен аны видеолор менен дагы, сүрөттөр менен дагы далилдеп кое алам. Мекенчил ош деген группага кирсеңиздер, ошол жерде бар жогу далилдеп жүрөт. Колубуз жорулганча китеп басып, аларды таратып, менин Раматылык апам көчөмө мугалимдерге таратып жүрүп, ошол мекенчил партиясынын идеясын элге жеткирем деген. Ошол мекенчил партиясын сатып кетти, андан кеттиңер дегендер менин апагымдын арбагын сыйлабайсыңар, уяты жоктор. Кантип силер уялбай ошол мекенчил партиясынан кеттиңер, тигил бул деп айтып жатасыңар. Мекенчил партиясы бүтүн Кыргызстанга асылганды токтоткула. Өзүңөр жолдон белден келип алып, партияга ээ болуп алып, узурпациялап алып, ошол мекенчилди таанытып койгондордун эмгегине ээ болуп алып, эми аларды жамандаганга уятыңар кантип чыдап атат?